Ушундай составында йод көп экен да демек. Эмне деп аташат ушун? Бул сууну кан суу деп, кызыл кан суу деп коет, себеби адамдын составындагы кан, Ооба. ошонун көп процентиндеги эң таза кан бул. Ошондуктан адамдын каны таза, зоопорусунан сырткары, адамдын ден соолугуна эң пайдалуу деп аташат. Адамдын канын составындагы элемент бар суу деңиз, ошон үчүн кандын составындагы суудагы таза суунун элементин ушул суу камтыган. Таза суу. Ошондуктан буну адамдагы жалпы эле айтканда кан суу деп коюшат. Кан суу деп коет. Кан суу деп коюшат экен да. Анан карасаңыз бул туп-тунуктак агат го. Сиз шоро суу деп атасыз. Тунук аккандыгы бул жаан чачындан кийин тунат. Тунуп калат дагы, бирок баары бир суу баягы шор суу, кан суу болуп атала берет. Бул бүгүнкү кечеги күн жаагандан гана баштап ушундай суунун түсү өзгөрүп кеткен дагы. Ошол жердеги баардыгы кум, кызыл кум болгондуктан кызыл кум кошо аккан. Бирок баары бир суунун составы ошол немеси бар, йоду бар, таза шор суу болот. Караңыз, будалыктын мына кумшоронун суусу ушуга келип кошулат деп атасыз. Будалыктын кумшоронун суусун мен билем да, билектей эле суу. Бул абдан чоң болуп атпайбы? Бул чоң суу Сырдарыяга куят барып. Бул чоң суу будалыктан эле келбейт да. Бул будалыктан келет. Бул жалпы Гүлчө суусу, Гүлчө дайрасы деп аталат. Мунун башында чексиз. Буга көп суулар кошулган. Бүлөнүн суусу кошулган, Сопу теректин суусу кошулган, Чоң Алайдын ушул талдуу суулардын суулары көп, булактардан дагы пайдаланып кошулуп, ушундай көп суу болгон. Ошонун ичиндеги эң негизги таза суу биздин будалыктын кызыл суусу, кан суу, шор суусу болуп эсептелет. Эң мындай химиялык элементке бай кумшоронун суусу жарымына ушуга кошулат экен да. Ушуга кошулат. Будалыктын суусу. Анан эже айтсаңыз, мына дагы Бүлөлүнүн суусу, Сопу Коргондун суусу, ошол суулардын арасында алтындын канча бир процент элементтери бар деген үчүн ошол суудагы ошондой таза аккан мезгилде кадимкидей суунун түбүндөгү таштар көрүнүп турат. Канча микродоза алтын бар дешет, Сопудагы ошондой эле Бүлөлүнүн жана Сопу Коргондун сууларында ошондой алтындын элементтери камтылган, алтын бар. Кен байлыктар бар деп айтылат. Элдин уламышы ошондой чыккан. Эл жөн жерден айтпайт, бул да кайсы эми муну илимий тастыктап да көрүшкөн да. Кайсы бир жылдары ата бабабыз эми ал мезгилде илим жок мезгилде айтса дагы кийин илимкоздор чындыгы ата бабанын айткандарын угуп тастыктап, далилдеп китепке жазышып, азыр ушул суулар кадимкидей коркукту жаратылыштын баягы кызыл китебине кирген дагы суулардын арасынан болуп чыгат. Демек Гүлчө суусу химиялык элементтерге бай, дарылык касиети күчтүү, таза суулардын катарына кирет. Түштүк регионда таза суулардын катарына. Ошол классына таза сууларга кирет. Эң эле таң калыштуусу йод бул жерде зоб менен ооругандар жок экен туугандар. Мынакей. Көрүңүздөр. Видео жакса жазылып кетиңиздер. Лайк басыңыздар, комментарий калтырыңыздар. Таң калыштуу суу боюнча.